Бул жер курулуштун биринчи этабы. Мында Наваи көчөсүнөн Айтиев көчөсүнө чейинки 550 метр жылуулук түтүктөрү жаңыланат. 2-июнь күнү башталган жумушту ушул айдын аягына чейин бүтүрүү талабы коюлган. Ал эми экинчи этабына 270 метр узундуктагы жылуулук түтүктөр алмаштырылат. Бул курулуш эми 1-июндан баштанды. 1-июнда жолдорду тосуп, ограждение кылып, техника безопасности боюнча баары жокты камсыздап, 2-садан баштадык казышты. 2 ай срок берген. Өшүнүн бир этапыны бир айда бүтөбүз, Араванский перекресткеге да бүтөбүз деп аракет кылып атабыз. Ондан оягы 350 метр жер калып атат. Биягы 525 метр. Ошондой планыбыз пока бар. Өшүнү бүткөзүшкө аракет кылып атабыз. Мында казылган жерлерди мына көрүп атасыздар. Энди кырсыктар бар, башкасы ham бар. Энди сложно карабай аракет кылып атабыз. Бүтүшкө, срокко бүтүшкө аракет кылып тапшырабыз дегенде ниятыбыз бар да. Жаңылоо жумуштарын жакынкы убакта бүткөрүү үчүн 30га жакын жумушчу менен 10дан ашык техника тартылган. Жасалган иштин сапаты жылуулук электр борбору тарабынан көзөмөлдөнөт. Жумуш күчү аерде азыр жалпысынан алганда где-то 20дан ашык иштеп атат. Өзүңөр деле көрүп келдиңер, ал жерде техникалардан где-то 10га жакын техника иштеп атат. 2-3 экскаватор, кран иштеп атат. Беркиндей нелер иштеп атат, баягы өзүңөр көрдүңөр, асфальттын баягы үстүндөгү катмарын фреза менен алып туруп, анан кийин дальше казып атат. Где-то жалпы жонунан алганда 20дан ашык адам иштеп атат ал жерде. 2 смена уюштурулган. Булар эртеменден саат 8ден баштап туруп, кечки саат 11-12 чейин иштешип атат. Бул курулуп аткан курулуштун сапаты биздин өзүбүздөн технадзор бөлүнүп берилген. Технадзор, андан тышкары ошол проектти жасаган авторский надзор бар. Авторский надзор бөлүнгөн. Андан тышкары госакстрой контролдон ошолорго баягы реестрине кирген, ошолор келип контроль кылып турушат. Андан тышкары өзүбүздүн бул жерде технический работниктер бар. Постоянно барып ошол жумуштун аткарылышы боюнча көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ош шаарындагы жылуулук түтүктөрүнүн коюлганына дээрлик 50 жылдан ашкан. Андыктан жыл сайын алмаштыруу иштери 2 этап менен жүрүп, кезек менен баары алмаштырылат. Быйылкы жылдагы курулуштун 2-чи этабы Айтиев көчөсүнөн башталып, Абдыкадыров көчөсүнө чейин уланат. Аны 3-августка чейин бүтүрүү пландалууда. Эми быйылкы жылкыга пока алмаштыра турган жерлер жок. Быйыл ошол эле аралык. Себеби аралык өтө узун. Эми анан кийинки жылдарда ошол көчөдө да алмаштыра турган жерлер бар, Курманжан-Атка көчөсүндө. Кийинки жылдарда пландарда каралган. Бу жерде азыр муну бүткөрүү убактысы жалпы жонунан алганда бизге 2 ай убакыт берген. 2 ай убакыттын ичинде ошо биз мына июндун 3-үнөн башталды. Где-то 2 ай убакыт болсо ошо августтун июль, августтун 3-үнө чейинки аралыкта болот. Биринчи этабы ошол Араванский чейин бир этап, буягына жалпы алганда 1 ай, ар жагына 1 ай. 2 ай убакыт бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө аталган көчөдөгү жумуштар аяктаганга чейин унаалар Ленин көчөсү менен каттап турат. Ага карата бул көчө убактылуу 2 тараптуу болуп ачылган. Буга байланыштуу жылуулук электр борбору айдоочуларды туура түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.